Кырымнын ишгалден куртарылуы МРБ эмде дипломатик шекилде ола биле. Рус аскерлери Кырымны терк этмели. Бу оларнын жаныны куртарачактыр. Бу кыбы фикирни Украина президенти Володимир Зеленский Италияда өткөрүлгөн Амбросетти иктисадий форумда сезлендирди. Онун кайд эткенине көрө ишгал муддети дебамында бир вакытлары манзарасы эле ажайып болгон Кырым ярымадасы шымды силахнен толу бир топракка чевирилди. Без Крима або без Донбаса, без наших окупованих територій, справжнього сталого миру в Україні, а це значить і на всьому європейському просторі не буде. Тому дипломатично можна вирішувати або можна вирішувати це питання військово. Ми за те, щоб російські війська пішли без тиску нашої армії з півострова, тому що буде менше жертв. Ишгалчылар бекленилгени кебі Кырым татары Жемил Гафаровнын өлүмүндө сучлуу олганларны жазаландырмага истемей. Русиянын такыкый комитети агыр каста эр адамнын ве онун адвокатынын талапларына кулак асмаганы үчүн аписхане экимлери ве жол башчысына каршы жынайы дава ачмага ред этти. Бу акта Кырым бирдемлиги адвокат Рифат Яхинин сөзлерине эсесланарак билдири. Яшына, хасталыгына ве ичбир делил олмаганына бакмадан рус ишгалчылары Жемил Гафаровга 13 жыл апис жазасы берді. Оны рус иктидарыны запт этмеге ниетлегенинде кабатладылар. Рус аписханесинде onun агырылары феналашты. Инфаркт oldu. Yürek hastalığı бар еді ve böbrek yetmezsizligine şikayet etiydi. Neticede fevral ayında Жемил Гафаровнын yüreği dayanamadı. Gerekli tıbbi yardım alamağını için vefat etti. O Konstantin Şiring'den sonra Rus apисханесинде tıbbi yardım verilmegeni için elak olgan ikinci siyasi mabus oldu. Вам дают час, вы объективно воспринимаете. Ис чыкарган генераторлар ве деңиз алты маниялар Керич көпүрүнө корчалап оламайжак. Ингилтер истихбараты русларнын насыл этип Керич көпүрүнө корчаламак үчүн фаалиеттер жүрсүткенин теткик этти. Бирлешкен Кралдык Мудафа Назирлигинин аналитиклеринин фикиринче Керич лиманы душмандын логистикасынын зайыф ноктасыдыр ве бу Керич көпүрүнүн Херсон ве Запорожье вилаяттериндеги ишгалчы арбий нокталарга силах темин эткен эң муhim алtyapı болганына бакмадан. Аналитиклердин билдиргенине көрө рус ишгалчылары деңиз алты маниялар ис пердеси эле берабер лиман ялыларыны аба сагылма системаларынын доната. Истихбаратынын жазганына көрө соңки күндөр ичерисинде уйдулар русларнын көпүр жыбарларында баткан кемелеринин мания оларак курганын таздыклай. Буну олар деңиз дронларынан корчалынмак үчүн япалар. Бир кач кемени Тузла янында жерлештирдилер. Кайд этмелеке 160 метрлик бир мейданны корумасыз калдырдылар. Кресты деп адландырылган рус арби аба лиманыны рус топракларынан урдылар. Бу акта Украина истихбарат кызмети жол башчысы Кирилло Буданов Варзонга берген интервьюсунда билдирди. Онун сөзлерине көрө душмандын Ил-76 аба наклият учакларынын якыжы бакларына ужум этилди. Эки борт жок этилди, да эки жиддий зарар көрдү. Варзон журналисттеринин маалыматларына көрө бомбаларны ерлі диспетчер незаретлиги алтында дронлар вастасынын аттылар. Бу исе Украина истихбарат жол башчысынын сөзлерини таздыклай. Көңүлүү ве фаал Сергей Стерненко исе Ил-76нын жок этилүүгө эле баглы эксклюзив видео пайлашты. О Украина ватандашларынын девлети эле берабер муафакыятлуу иш бирлигини кайд этти. Байрактар Кырым ялылары янында bir kaç рус вертолетундан ве bir учактан качып болду. Украина баш истихбарат кызметинин берген маалыматларына көрө бу адисе Тархан-Кут бурну жыбарларында юз берди. Украина инсансыз аба арачы пешинден эки рус Ми-28 жок этмек максадынын учты. Ама Байрактар арби уске зарар көрмейип кайтты, деп билдирелер истихбарат кызметинде. Анда кайд экенлерине көрө вакыт кечкенже Украина инсансыз аба машиналары тек рус аба савынма системлеринен каршылашканынын дегилде учакларнын де yüz-yüzге келгени вакыт ич бир зарарсыз кери кайта.